Ай, укмуш болуп калыптыр бул жер. Бир кездеги Кутманды күндө окуган, адабияттык берүүлөрдө окуган драмбулук ушул. Канча жылдар бери ошол жерде иштедим. Бир кырсыр ишедим ошо. Эми такыр башкача болуп калыптыр. Микрофондо бакыле микрофон турбайбы? Бир микрофон. Тегерен бар биз. Ошол жерден моундай отурчубуз. Тиги жерде өстөлдү коюп коет. Артистердин баары отурчу артисттер. Турдубай экөөбүз алып барчу. Артисттер болсо анан кийин биз окуп атканда, биз окуп бүткөндөн кийин артисттер баштайт. Каткырып атчу ошол жерден. Күлкү, ою көп болчу ошол жерде. Күлүп эле, шаракташып күлүп эле, чымчырашып эле, бири-бирине айтышып эле. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутманды болсун көрүп аттуу уктуруубуздун кезектеги саны эфирде. Азыр сиздерге ыр жана бий музыкаларынан беребиз. Саламатсыздарбы? Сак саламат турасыздарбы? Бизди тааныган чыгарсыздар үнүбүздөн. Анткени чакыртып алып үйүбүздөн. Кутманды күнгө келгиле. Умарланып, шаттанып бүгүн окуп бергиле деп мен Турдубай Абдракуновду Жана мен Зарыл Мамбеталиеваны чакырышкан экен. Нарындан бир кат келди. Анан кийин карасам Нарындын адреси. Анан кийин мугалим жигит экен өзү. Жаш эле жигиттерден да 60 жылдардын ортосу болсо керек. Анан кийин ушундай сонун кат жазыптыр. Анан окуп көрөр, анан кийин ырлары да бар экен. Анан кийин кайра ушуну окуп, анан кийин жигиттерге бердим, окугулачы. Алар окушту. Анан кийин окуп берчүсүң. Тыңшаймын сени күнүгө, кубарымы чыккан мүнүнгө, жаңылык кабар укканда жарк этем жаным сүйүнө. Турмушту болуп жарчысы сен турасың менин үйүмдө деп деген ыр экен. Анан кийин дагы куплетин унутуп калдым, билбейм. Башка дагы жакшынакай сөздөрү тиги бар. Анан кийин башыңыз бошпу деген сөзү бар экен. Анан ошойдон катта жазган жокмун, эшите алган жокмун, колум бошогон жок. Такыр тияк бияк жүрүп унутуп калдым даже. Анан азыр ошону эстейм да. Жетим өстүм. Сетенге ата-энемдин тим эле ушу тоотасы сыйынып арга жерге барып жүрүп мени таап турду. Анан кийин согушуп кетип өлүп калды. Экөө тең өлдү. Мен айтып атам, ата-эненин жаңгыз баласы болгондо жаман экен. Анан жалгыз калган жаман экен. Ой. Тиги кайда барсам тиги радио. Конкурс. Мени конкурс болду экен. Жемпетте убакыт жок аяка барган катышканга. Такыр убакыт жок. Анан кийин катышып көрүшкө эле дегем да, бир катышыш керек эле деп. Барсам, эми укмушта баары килем, жер килем, тетияктын баары килем. Өмүрүмдө көрбөгөн нерсе да. Эч качан мындай нерсе укмуш турбайбы. Анан кийин таң калган бойдон. Так, азыр информацияны окуйсуз, тигини окуйсуз, муну окуйсуз, анан кийин деп ошондорду окутту. Аларды окудум, жакшы окуп бердим. Анан кийин дагы эмнени окуйсуз, ыр окуй аласызбы дейт. Ойбай. Анан ырды менден башка эч ким жакшы окубайт да. Анан окуй алам деп анан ырды окудум, дагы бир нерсе окудум. Болду, анан кийин кеттим анан. Ниязов старший диктор. Анан кийин эмеден цех начальнигин чакырыптыр. У вас к телефону приглашают. А кто десем, ну не знаю, пожалуйста. Барсам агай Ниязов агай. Кызым, бул сага дейт 1 жыл болду. Качкан.
Приказ çıkarıp bir şey oldu. Kardeşiyorsun. Oy. Анан кейін, ну, вот ошо жылдан 98 жылға чейин, слава богу, ишим дагы иштеп, засылкасын да алып, высший категориясын да алып, бар жоғын алып, ошоға чейин иштеп келдим. Жок, Азиз, мына Бекташ, бул Бекмурзаев. Үчөөдөн жиктер, конкурстун жигерлери бул. Булар үчөө кондурбайбы. Атамдар ушула морек киши азыр бар, айылда да бирок. Анан кийин келип өтөсө ооруптыр. Жакшы микрофонда. Алып коечу. Ушулар болчу да, э? Ооба. Азыр эми мындай эмеспи? Азыр эми кичине башкачараак. Буларды магдасыз эле коюп койчу, колубуз калчу эмеспиз. Эчтеп салчу эмеспиз. Азыр ошону алып туруп сүйлөп бербейсизби? Кайсын алып Микрофон. Бишкекте. Сөз. Кытман таңга. Бишкекте сүйлөйбүз. Бишкек убакыты боюнча саат 11. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу радиочулар. Микрофонду зарыл. Ай жана, аны сүйлөп аткыла.